Дастан Абдрашид уулу кесиби боюнча экономист, ал учурда Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын менчиктик каттоо жана экономикалык тариздөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп эмгектенет. Бул кызматка киришкенине бир жуманын жүзү болгон. Ал буга чейин жеке компанияларда тажрыйба арттырып, билимин муниципалдык кызматкер болуп сынап көрүүнү чечкен. Мен муниципалдык кызматка келгениме бир жума болду. Бир жумадан бери азыр документтик иш алып баруулар жүрүп жатат. Ошолорду үйрөнүп, колдон келишинче аракет кылып атабыз. Мындан мурун билген эмесмин мынчалык оор болот деп, бирок ушу оор болсо дагы мындан ары жакшы иштеп, мамлекеттик кызматка дайындалгандан кийин жоопкерчиликтин мойнума алып, жакшы иштеп берүүгө даярмын. Абдрашид уулуна күндө түрдүү документтер, арыз кайруулар, калк менен тыгыз иштешүү милдети жүктөлгөн. Ал муниципалдык кызматкер болуу үчүн тактык жана жоопкерчилик талап кылаарын айтат. Келген ар бир кат арыздар жооп калбай, убагында кароо талабы коюлат. Бирок ошого жараша ишти тез аткарууга мүмкүнчүлүктөр каралып, бардык система санариптештирүүгө өткөрүлгөн. Ошол жер боюнча ар бир нерсе документ аркылуу жүргүзүлөт иштер. Аябай татаал, оор, аны кылдаттык менен мамиле кылып караш керек, мыйзам чегинде караш керек. Антпесе жарандар менен муниципалдык кызматкерлердин арасында түшүнбөстүк пайда болушу мүмкүн. Ошол менен биргеликте азыр баардыгы санариптештирилген болуп атат. Кол тамгалар жана башка иштер ошол менен биргеликте оңой болуп калды бир жагынан жеңил. Бул сыяктуу калк менен тыгыз иштешип, көйгөйдү жеринде чече билген жаш кадрлар менен мекемелердин ишмердүүлүгү жакшырып келет. Алардын катарында Ош шаардык мэриясында дагы ишине жоопкерчилик менен караган дилгир кадрлар көп. Анын бири Назира Жанышбекова. Ал 1 жылдык сыноо мөөнөтүнөн өтүп, бүгүнкү күндө турак жай жана жеке турак жай куруу бөлүмүнүн убактылуу жетектөөчү адиси. Назира Жанышбекованын күнүмдүк жумушу турак жайга муктаж болгондорду кабыл алуу жана турак жайларды каттоо иши менен өтөт. Ар бир документ дыкаттык менен каралып чыгат. Түйшүктүү, ошол эле учурда сыймыктуу кесипти аркалган каарманыбыз мамлекетке кызмат кылууну бала чагынан кыялданып келген. Ал калкты тейлөөдө алардын суроо талабын канааттандырууда кесипкөйлүк, компетенттүүлүк талап кылаарын айтат. Мен ушул ишке отурган өзү мен жарандарга жардам бергим келет. Ошон үчүн ушу муниципалдык кызматкер болуп иштегенди чечтим эле. Анан ушул жарандарга түз байланышып, кандай бир маселе болсо чечип жардам бергим келет да. Кат келет. Мисалы, менен көбүнчө баттерлер боюнча сурашат. Баттерлер боюнча үй бүлө курамы менчиктештирилген мезгилде үй бүлө курамы жөнүндө аныктама сурашат. Анан бул жакта баттер сурап жазышат. Анан муниципалдык жатаканага бөлмө берүүсүн сурап жаткан жарандардын арыздары келет. Мамлекеттик түзүлүштүн туруктуу өнүгүшүндө жана калкка кызмат кылууда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин салымы чоң. Учурда Кыргызстанда алардын саны 19 миңден ашкан. Анын ичинен 42% ашыгын аялдар түзөт. Мамлекеттик түзүлүштүн туруктуу өнүгүшүндө жана калкка кызмат кылууда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин салымы чоң. Эл кызматын аркалаган кызматкерлер Конституциянын үстөмдүгү, кесипкөйлүк, компетенттүүлүк жана демилгелүүлүк принциптеринин чегинде иш алып барып келет. А катар жаңы технологияларды өнүктүрүү шартында мамлекеттик жана муниципалдык кызматты жаңы деңгээлге чыгарууда ар дайым адистердин билимин өркүндөтүп, тажрыйбасын арттыруу жаатында да кадамдар жасалып келет. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 22.300, анын ичинен 42% ашыгын аялдар түзөт. Жыл сайын 23-июнь Кыргызстандын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленип келет. Алмаунерке Байгызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.